Мындан туура 2 жыл мурда 2020-жылдын күз мезгилинен тарта Кыргызстандын тарыхында өнүгүүгө бет алган жаңы мезгил башталды. Элдин ишеними менен бийлик башына келген жетекчилер тарыхый жоопкерчиликти мойнуна алып, улуттук аң сезимдин жаңы баскычына карай чечкиндүү багыт алды. Жумурай журтубуздун айкын мүдөөсү катары коомду прогрессивдүү жолго салуу, социалдык адилеттүүлүк идеясын ишке ашыруу максатында өлкө жетекчилиги тарабынан жүргүзүлүп баштаган ар тараптуу реформалар элибиздин жашоо турмушун өзгөртүүдө. Чындыгында 2 жыл өтө кыска мөөнөт. Бирок дүйнөнүн ыкчам өзгөрүп жаткан агымын аңдай билген башчыларыбыз өлкөнү өнүгүү жолуна салууга батыл киришти. 2 жылдын ичиндеги саясий, социалдык, экономикалык, маданий бурулуштар биздин турмушубузда көзгө көрүнөрлүк, сезирлерлик өзгөрүүлөрдүн болушун шарттай алды. Кайсы гана тармак болбосун, аны өнүктүрүү иштери барып каражатка такалат. Мына ошондуктан акыркы 2 жыл ичинде бюджеттин көлөмүн көбөйтүү боюнча алгылыктуу иштер аткарылды. Фискалдык саясат күчөтүлүп, натыйжада кирешелердин көлөмүн кыйла көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк жаралды. 2020-жылдын жыйынтыгында консолидацияланган бюджеттин көрсөткүчтөрү 248 миллиард сомду түзсө, былтыркы жылдын жыйынтыгы менен 313 миллиард сомду түзгөн. Быйыл бул көрсөткүч 400 миллиард сомдон, кийинки жылы 500 миллиард сомдон ашат деген амбициялуу максат коюлду. Муну менен катар экономиканы өнүктүрүү жана жеңилдетилген кредиттик ресурстарды берүү максатында мамлекеттик банктарды капиталдаштыруу иштери ийгиликтүү жүргүзүлдү. Кумтөр кенинен түшкөн пайда ондогон жылдан бери дайын оту жок кетип, кен жайды мамлекетке кайтаруу жалпы журттун көптөгөн күткөн мүдөөсү эле. Президент Садыр Жапаров шайлоо алдында жана андан бир канча жыл мурда элине берген убадасынан өтүүсүнө чыгып, командасы менен Кумтөр кенин Кыргыз мамлекетине кайтарды. Анын жыйынтыгы көпкө күттүргөн жок. 2010 жылдан 2021 жылга чейин Кыргызстанга дивидендтердин жалпы саны болгону 5,3 миллиард сом эле берилсе, 2022 жылдын 10 айынын эле жыйынтыгы боюнча Кумтөр кенинен Кыргызстанга салык жана салык эмес жана келишимдерге каралган төлөмдөрдүн жалпы саны 26,5 миллиард сомду түздү. Кен пайдалануу чөйрөсүндөгү саясат улуттук кызыкчылыктарды жогору коюп жүрүүдө. Эми алтын же күмүш чыккан ири жана орто кендерди казуу укугун берүү боюнча аукциондун же конкурстун жеңүүчүсү 30%дан кем эмес үлүштү мамлекетке берүү милдети каралды. Кен казуу компанияларга 90%дан кем эмес жумуш орундарына Кыргызстандын жарандарын жалдоого, товар жана кызмат көрсөтүүлөрдүн 80%дан кем эмесин өлкө аймагынан алууга милдеттендирилди. Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияларды кармоо үчүн жыйымдын ставкаларын жогорулатуунун натыйжасында төлөмдөр көбөйдү. Мамлекетке 100% лицензия кайтарылып берди. Жалгыз кен менен өлкөнү өнүктүрүп жиберүү албетте жетишсиз. Андыктан мында бажы жана салык чөйрөсүндө реформанын таасири чоң. Үстүбүздөгү жылдын 10 айынын жыйынтыгы боюнча салык кызматы 125 миллиард сом чогултту. 2020 жылдын 10 айында салыктан 63 миллиард сом, 2021 жылдын 10 айында 86 миллиард сом чогулгандыгын салыштыруу иретинде айта кетели. Мында баса белгилей кетүүчү жагдай: жаңы салык түрлөрү кирген жок. Салыктык жыйымдар салыктык администрирөөнүн жакшырышы, ККМ аппараттарынын массалык жайылтуунун маанилүүлүгү боюнча иштердин ыраттуулугу жана көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу аракеттеринин жемиши десек болот. Ал эми бажы кызматы 59 миллиард сом жыйноого жетишти. 2020 жылдын 10 айында бажыдан 22 миллиард сом, 2021 жылдын 10 айында 37 миллиард сом түшкөнүн эске сала кетели. Ошол эле учурда 2021 жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорлорунун портфели 1 миллиард доллардан ашык инвестиция менен көбөйтүлдү. Соңку 2 жыл аралыгында 147.444 жаңы жумуш орундары ачылды. 2021 жылдын 1 январында 741.669 иштеп жаткан болсо, 2022 жылдын ноябрь айына иштеп жаткан чарбалык субъектилердин саны 765.210дон ашты. Саламаттыкты сактоо тармагынын кызматкерлеринин эмгек акы фондусу орто эсеп менен 50%га жогорулады. Категориялык үчүн төлөмдөр сакталып калды. Мисалы 32 жылдык стажы бар үй бүлөлүк дарыгер мурда 17.500 сом алып келген болсо, азыр 25.718 сом алат.
14 жылдык стажы бар медайым 1 апрелге чейин 11 000 сом алса, апрелден тарта 17 248 сом алып жатат. Саламаттыкты сактоо тармагында 25 вирусологиялык лаборатория курулду. Ошондой эле 2 жылдын ичинде 207 тез жардам унаалары берилди. Эске салсак, буга чейин акыркы 10 жылда 151 машина алынып келген. Эми билим берүү тармагындагы абалга азын-олак токтоло кетели. Тармактык министрликке быйыл кошумча 16 миллиард сомдон ашык каражат бөлүндү. Муну менен билим берүү министрлиги эң көп каржыланган министрлик болуп калды. Мында бардык категориядагы кызматкерлердин айлык акысы 50%дан жогору көтөрүлдү. Эмгек акы системасы калыбына келтирилди. Оклад системасын өтүп, категориялар кирди. Мисалы, Лейлек районундагы башталгыч класстын мугалимин алалы. Педучилищаны бүтүргөн, эмгек стажы жок мугалимге мурда 8846 сом чегерилип, колуна 7200 сом алып келсе, 1 апрелден баштап ага 23933 сом чегерилип, колуна 21800 сом алууда. Дагы бир мисал, Ысык-Ата мектебинин педагогикалык иш стажы жок, бакалавр даражасына ээ математика мугалими 1 апрелге чейин 10450 сом алса, апрелден бери 25300 сом алып жатат. Агартуучулардын айлык акыларынын жогорулоосу алардын тартыштыгы маселесин чечүүгө өбөлгө болууда. Мектеп мугалимдери менен катар эле бала бакча тарбиялачыларынын эмгек акысы дагы 80%га өстү. 4 жогорку окуу жайда, 2 коллежде көп тилдүү билим берүү программалары ийгиликтүү иштеп, көп тилдүү педагогикалык кадрларды даярдоо башталды. Болочок кадрларды даярдоонун сапатын жакшыртуу максатында Кыргыз Республикасынын президентинин эл үмүтү стипендиясы дүйнөнүн эң алдыңкы университеттерине өткөн 9 студентке 30 980 500 сом ыйгарылды. Бүгүнкүдөй шартта калктын аялуу катмары дагы көңүл сыртында калган жок. Аларга бериле турчу жөлөк пулдар акыркы 2 жыл ичинде 3 этапта 2 эсеге көтөрүлдү. 10 жылдан бери жетим балдардын 2000 сомдон алып келген жөлөк пулу былтыртан бери этап менен 3 эсе көтөрүлдү. Анын ичинен ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын, бала кезинен биринчи топтогу майыптуулугу бар адамдардын жөлөк пулу 4000 сомдон 8000 сомго, жетим балдардыкы 2000 сомдон 6000 сомго жогорулады. 2021 жылдын 1 июндан 16 жашка чейинки балдары бар муктаж үй-бүлөлөргө көмөк ай сайын төлөнчү жөлөк пулу 810 сомдон 1200 сомго көбөйдү. 2022 жылдын 1 июндан баштап жеке ассистент кызматын алуу үчүн жаш курагы боюнча чек алынды. Эми жеке ассистент кызматын майыптыгы бар балдар эле эмес, бала кезинен биринчи топтогу майыптыгы бар чоңдор да алышууда. Быйылкы жылдын 1 октябрынан тартып пенсиялардын суммасы сезилерлик жогорулатылды. Мурда ар жылы 200-300 сом кошуп келген болсо, бул ирет пенсия 1,5 сомдон 3000 сомго чейин көбөйдү. Улуттук нарыкты сактоо жана өнүктүрүү жөнүндө улуттук программанын алкагында руханий мурасты сактоо максатында инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө концепциясы иштелип чыкты. Улуттук манас театры ачылды. Абдымомунов атындагы Кыргыз академиялык драм театры толук капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Жалпы театрларда, маданият үйлөрдө, китепканаларда, музейлерде репертуарлар жаңыланууда. Мындан сырткары көптөгөн эл аралык маданият тармагындагы иш-чаралар дагы эң жогорку деңгээлде уюштурулуп өткөрүлүүдө. Маданият, маалымат жана спорт тармагында эмгектенген кызматкерлердин айлык маянасы 2022 жылдын 1 апрелинен тартып 80%дан 100%га чейин көтөрүлдү. Жалпы министрликтин карамагындагы 456 мекеменин, тактап айтканда 19425 кызматкердин айлык маянасы жогорулады. Мындан тышкары жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарындагы, маданий мекемелердеги кызматкерлердин айлык маянасы да көтөрүлдү. 2022 жылга бюджеттен кошумча 2 миллиард 100 миллион сом талап кылынды. Ажайып жаратылышка бай Кыргызстандын шартында туризм тармагын өнүктүрүү максатка ылайыктуу иш. Бул тармакты мамлекеттик колдоонун натыйжалуулугун арттырууда, туристтик инфратүзүмдү өнүктүрүүдө, инвестиция тартуу максатында уставдык капиталы 1 миллиард сом Кыргыз Республикасында туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду ачык акционердик коому түзүлүп ишин баштады.
Кыргызстанга чет өлкөдөн келген туристтердин саны өткөн жылдарга салыштырмалуу бир кыйла өстү. Акыркы 2 жыл өлкөбүздүн спортчулары үчүн олжолуу болду. Айрыкча күрөш күйөрмандарын балбан балдар кыздарыбыз кубантып, жакшы маанай тартуулашты. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу аялдар күрөшү үчүн өзүнчө имарат курулуп берилди. Ошондой эле жерлерде ипподромдор, спорт залдар курулуп жатат. Кыргызстанда калктын басымдуу бөлүгү айыл чарба тармагында эмгектенери маалым. Андыктан айыл чарба тармагына өзгөчө көңүл буруу мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири. Айыл чарбасына каржылык колдоо көрсөтүү үчүн быйыл бул тармакка жалпысынан 26 миллиард сом бөлүндү. Дыйкан фермерлерге үстөк пайызы төмөн насыялар берилүүдө. Жер семирткичтер, сапаттуу үрөндөр алынып келинди. Малды эмдөөгө дары-дармек сатып алуу үчүн жетиштүү каражат бөлүнүп берилди. Мамлекеттик материалдык резервке азык-түлүк сатып алууга чоң суммадагы каражаттар бөлүндү. Мамлекеттик суу чарба ирригация объекттеринде оңдоо жана калыбына келтирүү жумуштарын аткарууга республикалык бюджеттен 1 миллиард сом бөлүү каралган. Бул каражатка каналдарды оңдоо, механикалык тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Таза суу менен камсыз кылуу жаатында да жетишкендиктер болду. 2010-2020 жылдары 153 гана айылга таза суу киргизилсе, акыркы 2 жылда республикалык бюджеттен жана донорлордун эсебинен 92 айыл таза суу менен камсыз болду. Жалпысынан 2 жыл аралыгында таза суу маселесин чечүү үчүн 8 миллиард 655 миллион 400 миң сом каралды. Ипотека боюнча пайыздык ставка 4%га чейин төмөндөтүлүп, үйлүү болсом деген жарандарга жакшы шарттар түзүлө баштады. Кредит төлөмө өнөтү 25 жылга чейин узартылды. 1,5 жыл ичинде 2360 ипотекалык насыя берилди. Жан конуштардагы жарандардын үйлөрүн документтештирүү маселеси буга чейин бийликтен бийликке өтүп, эч ким жоопкерчиликти алгысы келбей, чечилбей келатканы белгилүү. Жарандардын менчик укуктарын мамлекет тарабынан бекитүү маселеси чечилип, жер амнистиясы жөнүндө мыйзам кабыл алуу менен республиканын аймагында 10 миң деген жарандар турак жайга жана жер участогуна болгон жеке менчик укугуна ээ болуп отурат. Акыркы 2 жылдын ичинде мамлекеттик курулуш жаатында республикалык бюджеттин жана эл аралык донорлордун эсебинен 286 объекттин курулуш жана оңдоп түзөө жумуштары 25 миллиард 421 миллион сомго бүткөрүлгөн. 115 мектеп, 26 бала бакча, 16 саламаттык сактоо объектилери, 6 маданият тармагындагы объектилери, 5 спорт комплекс. Бишкек шаарында акыркы 2 жылдын ичинде республикалык бюджеттин эсебинен 2,5 миллиард сом бөлүндү. Быйылкы жылы Бишкекте эле 15 мектеп жана мектепке кошумча корпустар, 1 бала бакча курулду. Салыштыруу үчүн алсак 2010-2020 жылдар аралыгында Борбордо 10 эле мектеп курулган. Башка аймактарда да билим берүү мекемелери курулуп оңдолууда. Ордо калаада окуу жайлардын масштабтуу куруу ички миграциянын натыйжасында пайда болгон муктаждыктарды жабуу максатында болду. 2022 жылдын 1 августунан тартып мамлекеттик жарандык кызматчылардын, муниципалдык кызматчылардын, ошондой эле башка категориядагы бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлеринин эмгек акылары жогорулатылды. Өкмөт дүйнө агымына жараша мамлекеттик башкарууну санариптештирүүгө өзгөчө көңүл буруп жатат. Мамлекеттик органдарда электрондук документ жүгүртүү системасы ийгиликтүү ишке киргизилди. 484 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында санарип аймак автоматташтырылган маалыматтык системасы дагы ийгиликтүү иштеп жатат. Эл кызмат АИС 516 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында 452 айыл өкмөтү, 32 мэрия, 32 шаардык кеңеш ишке ашырылган. Эки 2021-2022 жылдары жалпы 651 километр жолдордо курулуш жумуштары аткарылды. Түндүк түштүк альтернативдик жолу, Бишкек Карабалта, Маданият Жаллабад, Балыкчы Барскоон, Балыкчы Корумду Балбай, Баткендин жолдору 50 объект жалпы узундугу 300 километрден ашык жана башка ушул сыяктуу жолдор. Акыркы 2 жылда тыгыз иш алып баруунун натыйжасында Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун ишке ашырууга даярдыктар ыкчам башталды.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курулушун ишке ашырууга багытталган келишим жетишилди. Учурда Кытайдан Кыргызстанга 185 инженер адистер келип, изилдөө иштерин жүргүзүп, долбоордун техникалык, экономикалык негиздемеси даярдалууда. Жарандык авиация тармагында алгылыктуу иштер аткарылды деп айтууга негиз бар. Маселен, Баткен, Каракол, Тамчы, Разаков аэропортторунда реконструкциялоо иштери жүргүзүлдү. Бул ички туризмди өнүктүрүүгө түрткү болот. Кыргызстанда туруктуу эл аралык каттамдар өткөн жылдарга салыштырмалуу жумасына 45 рейске көбөйдү. 24 жаңы эл аралык каттамдар ачылды. Энергетика тармагын реформалоонун алкагында 7 акционердик коомдордун ордуна 2 түзүлүп, тармакты оптимизациялоо иштери ийгиликтүү жүргүзүлдү. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына 245 миллион сомго 54 дана атайын жана жүк ташуучу техникалар алынды. Дагы 100 дана атайын жүк ташуучу техниканы алуу маселеси чечилди. Кыска убакыттын ичинде Муз-4 чек ара заставасынын электр менен жабдуу жана Баткен облусунун Арка массивинин электр менен жабдууну жакшыртуу долбоорлору аяктап, Баткен облусунда энергетикалык көз карандысыздыкка ээ болууга жана электр менен жабдуунун сапатын жакшыртууга мүмкүндүк берди. Камбар-Ата 1 ГЭСинин баштапкы курулушу үчүн республикалык бюджеттен 1,6 миллиард сом каржылоо маселеси чечилип, азыркы учурда долбоорлоо, изилдөө жана курулуш монтаждоо иштери башталды. Долбоордун аякташы менен Кыргызстандын көз карандысыз, өзүн өзү камсыздаган электроэнергияны экспорттогон өлкөгө айланат. Камбар-Ата 2 ГЭСинин 2 агрегатын ишке киргизүү жана 3 Коргон ГЭСинин модернизациялоо иштери кызуу жүрүп жатат. Жогорудагы жасалып жаткан иштердин натыйжасында Кыргыз Республикасы кошумча 2200 мегаваттка чейин кубаттуулук ала алат. Энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү багытында иштер жүрүүдө. Ошондой эле чакан ГЭСтерди курууга мамлекет тийиштүү шарттарды түзүп берип, облустарда тийиштүү иштер башталды. Коргонуу жана коопсуздук маселесине да мамлекет өзгөчө көңүл буруп жаткандыгына күбө болуудабыз. Бул багытка республиканын бюджеттен 2021 жылы 31 миллиард 200 миллион сом каралган. 2022 жылы 52,2 миллиард сом каражат бөлүндү. Заманбап аскердик техниканы жана ок-дарыларды сатып алууга, материалдык техникалык базаны чыңдоого, капиталдык курулушка жана башка муктаждыктарга багытталууда. Аскер кызматкерлеринин айлык маяналары үчүн бюджеттен 2 миллиард 700 миллион сом каражат бөлүндү. Контракттык негиздеги аскер кызматкерлердин жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин айлык маяналары кескин жогорулады. Маселен 2 жыл мурун эң төмөнкү кызматкердин айлык маянасы 15 000 сомду түзсө, учурда 40 000 сомду түздү. Ал эми шарты катал Баткен облусунда кызмат өтөгөн кызматкерлердин айлык маяналары 70 000 сомдон ашты. Өзгөчө кырдаалга ыкчам чара көрүү максатында өлкө тарыхында биринчи жолу республикалык бюджеттен 1 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнүп, 2 дана тик учак сатып алынды. жылдын 28-30 апрелиндеги окуялардын натыйжасында облуска өзгөчө макам берилди. Социалдык колдоо жана каржылык, салыктык, инвестициялык шарт жакшыртылды. Быйылкы куралдуу агрессиянын кесепеттерин жоюу жумуштары да ыкчам жүрүүдө. Эгемендүүлүктү коргоо, кыргыз жерин бүтүндүгүн, элдин биримдигин сактоо, экономикалык жактан алдыга жылып, салык саясатын туура жүргүзүү алдыга коюлган башкы максат. Ар бир кыргыз жараны өз жеринде бактылуу болуп, бакубат жашоосун камсыз кылуу негизги милдет. Малым болгондой Кыргыз Республикасынын демилгеси боюнча, буунун башкы ассамблеясынын 76-чы сессиясынын катышуучулары тоолорду туруктуу өнүктүрүү эл аралык жылы деп жарыялоо жөнүндө резолюциясын бир добуштан колдошту. Кыргызстанда 2022 жыл тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыяланды. Жашыл мурас аттуу улуттук кампания башталды. Эми эл аралык мамилелер, тышкы саясаттар тууралуу. 2 жыл ичинде өлкө президенти Садыр Жапаров Россияга, Казакстанга, Туркияга, Түркменистанга, Тажикстанга, Улуу Британияга,
Бириккен Араб Эмираттарына мамлекеттик расмий жана жумушчу сапарлар менен барды. Алардын жыйынтыгында Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фонду, Кыргыз-Азербайжан өнүктүрүү фонду, Кыргыз-Венгер өнүктүрүү фонду түзүлдү. Бул каржы уюмдары ишкерликти колдоо, бизнес долбоорлорду каржылоо багытында иш алып барат. Ошону менен бирге Кыргызстандын Венгриядагы, Италиядагы, Франциядагы элчиликтери, Анталия, Чикаго шаарларындагы башкы консулдуктар ачылды. Майда Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлду. Үстүбүздөгү жылы июлда ири эл аралык иш-чара Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлеринин консультативдик жолугушуусу Чолпон Атада өттү. Тар жана кеңири курамдагы сүйлөшүүлөр орун алып, аймактык жана эл аралык күн тартибиндеги маселелер талкууланды. Октябрда Азербайжан президенти Ильхам Алиев Кыргызстанга мамлекеттик визит менен келип кетти. Эки өлкөнүн мамилелери жаңы стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине чыкты. Алдыда дагы эки тараптуу бир жогорку деңгээлдеги визиттер күтүлүүдө. Кыргызстан өлкөнүн кызыкчылыктарын жетекчиликке алып, көп векторлуу, ыраттуу тышкы саясатты жүргүзүүдө. Акыркы жылдары Кыргыз-Өзбек мамилеси жаңы деңгээлге көтөрүлдү. Эки өлкө жетекчилеринин өз ара достугу жана саясий эркин натыйжасында боордош эки элдин кызматташтыгы бекемделүүдө. Кошуна өлкөлөр менен болгон дипломатиялык жылуу мамилелер бир топ көйгөйлөрдү чечүүгө өмүргө түздү. Мунун дагы бир далили катары чегара маселелеринин чечилиши. Чегара көйгөйлөрү 30 жылдап чечилбей, улам кийинкиге жылдырылып келгени маалым. Бул ирет Кыргызстан бардык кызыкчылыктарын татыктуу коргоп, Кыргыз-Өзбек чегарасын аныктап чечүүгө жетишти. Талаштуу тилкелерди өз карамагына өткөрдү. Көрүнгөн тоонун ырагы жок деген накыл кептегидей, алдыга коюлган дымактуу максаттарыбызга бара-бара жете баштадык. Ата-бабаларыбызды наркын сактап, элдик курултай институту баш мыйзамыбыз болгон конституциябызга киргизилди. Ошентип көч бара-бара түзүлөт болуп, өлкө жетекчилигинин кадам сайын жасап жаткан иш-аракеттери Кыргызстандын ичинде гана эмес, эл аралык майданда дагы ары масштабтуу, ары келечектүү экени айкын болду. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун фундаменталдуу элге кызмат принциби Кыргызстанда жаңы доордун башталышын ачкычына айланды. Ал принцип улам жаңы күч-кубатка ээ болуп, жаратмандык менен жасалып жаткан өзгөрүүлөрдүн башаты болуу менен өлкөбүздүн ыраттуу өнүгүүсүн шарттап жатат.